пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи улам келип сурап атат да, улам келип сурап атат: "Ей, бул жер асманды ким жаратты?" Аллах. Эмнеге буну ибадат кылып атасың деп, булар менен ушунчалык суроо узатып бергенден кийин булар таң калып ойлонду дагы, не кылды? Ошол өзүң айтып аткан Аллах меники менен окшошпойт экен. Сен айтып аткан Аллах меники окшош дал келбей атат да. Экөөчү бири-бирине. Дал келбегенден кийин сенин Кудайың Алла дегениң ал ким? Ал кандай ал? Ким ал? Алла деп атасың. Ал ким дегенде не деди? Аллах Таала буйрук берип атат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул. Алардын ошол мушриктердин жообуна айт, жооп катары айт. Ал силер сурап жаткан Алла хуа. Ал силер сурап аткан Аллах Таала Аллаху ким дедик? Ахад. Кандай зат экен? Жалгыз зат экен. Силер сурап жаткан Кудай, силер жана ишене албай аткан, түшүнө албай жаткан Кудай ал Ахад дейт. Аллаху самад дейт. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Көрүңүздөр, жоопту кара. Алардын жообунда алар бир гана эмне менен токтолуп кетип аткан? Аллах деген лафз менен жолу. Аллах Тааладан келип сурап, пайгамбардан келип сурашты. Ошол сен айтып аткан бизге окшогон Алла деп атасың. Эмне ал? Кандай ал Аллах дегенде? Ал силердин сурап аткан жанакы Аллахыңар кандай Аллах экен? Ахад. Ахад деген эмне? Алланы билебиз да, бул жаратуучу Аллах Таала илах. Бул Ахад деген, бул эмнени түшүндүрөт Ахад деген? Куранда Ахад бар, анан кийин Вахид бар, Анан кийин Вахид бар. Вахид менен Ахадтын эмне айырмасы бар? Мисалы илахукум илаху вахид деп канча жерде келет, Ошондо мисалы илахукум силердин Кудайыңар илаху вахид дегенде, вахид дегенде иснани бар да. Иснани. Жана салас арбага кете берет да, 3. Анан могу вахидтин алдын эмне бар? 0, жок. Баягы Кудай жок дегендер. Кудай жок дегендер. Коммунисттер, жана дагы башка баш ийбегендер, Кудайдан жөн качкандар. Анан кийин буякта болсо Кудай, эки Кудай, жакшылык Кудай бар, жамандык Кудай бар деген 3 мисалы атасы, баласы, Рухул Кудус, 4, 5, 6, 7 канча болуп кетпесин. Мушриктер тиги 360ка чейин жеткизе беришти да. Меккеге тыгы беришти толтура, түрү менен. Таштан бар, анан сөөктөн дагы бар, анан бар. Анан вахид дегени экөө эмес, 360 дагы эмес, жок дагы эмес, ал жалгыз бирөө дегени. Аллах Таала бирөө. Вахид дегени бирөө. Бунун тушунда эмне турат? Бунун тушунда жанакы 2, 3, 4, 6, 100 канча болбосун, жана жок деген дагы бунун тушунда турат. Вахидничи. Андыктан илахукум илаху вахид дегенде силерди жаратып бардык нерсеңерди кылып койгон зат Кудайыңар ал вахид, жалгыз, бирөө. Бул жерде Аллах Тааланын пайгамбары жооп берип атканда, буга Аллах Таалага, пайгамбарга Аллах Таала жооп бер деп айтып атат. Не кыл деди? Ахад деп жооп берди. Вахидди айткан жок бул жердечи. Вахид жок бул жерде, ахад. Ахад деген эмне десе, бул дегени ушундай бир зат ла ятажазза. Ла ятажазза. Ла ятажазза. Жүз болуп бөлүнүп кетпей турган бир затты айтабыз. Мисалы, мына могул жалгыз, кумайык. Кумайык деген сөз билебиз да баарыбыз. Кумайык. Мына могул жалгыз, бирөө эле, башка жок го, мисалы. Бирок бөлүнөт да. Көрдүңүзбү? Бирөө бөлүнөт. Жалгыз болсо дагы эмне болот? Бөлүнөт. Экиге бөлсөк болот. Биягында суруп алсак болот, буну чыгарып алсак болот, дагы бир канча 4, 5ке, 6га, 100гө бөлсөк болот да. Болбосо өзү жалгыз эле, бирөө эле. Болсо жалгыз. Эми мынакей могул маркер, эгерде могулардын баарын алып салсак, маркер болбой калат. Түшүнүктүүбү? Анда Аллах Таала ушундай зат дейт, бөлүнбөгөн зат. Эгерде ал бөлүнө турган болгондо, эгерде мынакей мисалы могу Кудай дей турган болсок, мына бөлүшлүк менен ал Кудай болбой калат да. Бөлдүң да, бияка бөлдүң, бияка бөлдүң, болду уже бүттү, Кудай жеңип алдың деген сөз да. Жеңилип калат деген сөз. Бөлүнүшлүктүн өзү бизге түшүндүрөт, ал затты жеңсек болот деген сөз. Ал затты жеңсек болот. Ал эми Аллах Таала ахад дешлик менен ал бөлүнбөйт, андыктан жеңилбейт. Ал жок болбойт эч качан. Ал зат, ушундай зат. Эмне себептен Аллах Таала ахад болуш керек дегенде кийинки суроо ошого жооп берип атат. Кийинки аят не деди бияга? Ас-Сомат, Сомат деген эмне? Сомат дегени бул ушундай зат.
эч бир нерсеге муктаж болбогон зат. Ушунчалык муктаждыгы ушунчалык ал өзүнө өзү муктаж эмес. Көрдүңүзбү? Бир бөлүгүнө бул бөлүк болушулук үчүн буга муктаж да. Туурабы? Ал ушундай муктаждыгы да жок да Аллах Тааланычы. Көрдүңүзбү? Ал Аллах Таала ушундай зат, баягы аны бөлүп туруп бул жагы бири-бирине муктаж болуп калат да. Мисалы ойлонсоңор, бир жер тоголок жерди алып туруп, азыр ушул жерибизди бөлдүк дагы, бул жагын бир кудайга берелик. Бул жагын бир кудайга берелик. Башкар депчи. Башкар десе, бул кудай муктаж болуп калат могул жагыначы. Түн жакты башкарган кудай күндүз жакты башкарган кудайга муктаж да. Себеп дегенде бул күндүз кетпей койсо качан түн келет? Мен кетпейм деп туруп алды. Бишкекте мен күн ошол жакта калдым, ошо жагып калды деп туруп алса, түн келе албайт да. Ал түн келиш үчүн бул кетиш керек. Көрдүңбү? Ихтияж, муктаждык бар бири-биринечи. Бир жакты башкарыш үчүн башка бир нерсеге муктаж болуп калды. Андыктан ошол муктаждык Аллах Таалада жок. Такыр эле жок. Ошончалык бир бөлүк башка бир бөлүгүнө муктаж болуп туруп ахатты түзө тургандай эмес. Мунун бөлүмү жок. Мындайча айтканда материя эмес. Эми могул жерде дагы биз силерге грамматикага токтоло кетелик. Бул билебиз баарыбыз. Эмнеге? Накара. Кандай исим? Накара. Бул кандай исим? Марифа. Манаки ушул жерде алардын акыйдасын Аллах Таала чөткө кылып бөлүп берип койду бизгечи. Алар Аллах Тааланы Алла деп атышты, бал аксарухум ла я'ламун болуп атты. Бирок ахатты такыр эле билген эмес да аларчы. Бунда кичине бар эле. Кичине ман халакас самавати вал арды дегенде ла якулунна Алла деп аткан. Кичине марифалык бар болуп аткан. Бирок ахадиятта такыр жок эле да алардычы. Ахадиятта түшүнүк жок эле аларда. Такыр эле билбейт эле Аллах Таала ушундай зат экенчи. Ошондуктан алар келип туруп буттарды алып келип не кылышты? Ошол Каабага келип коюп коюшту да, ага ибадат кылып атат. Мына себеп ошол. Алар такыр билбейт эле. Андан кийин Аллаху самат, туура бул жерде самат Аллах Таала муктажсыз, биз муктажбыз ли каррибуна илаллахи зульфа деп атты го. Бизди Аллах Таала кичине жакындатып койсун дегендем деди, көрдүңүзбү? Бул жерде могул алардын этикадында ахат деген маани такыр жок эле. Аллах Тааланын элчиси мына ушул нерсени бизге жеткизгиси келген да. Биз бир нерсеге муктаж көрөбүз да дайымачы. Биз муктаж көрөбүз дайыма. Кийинки дагы Аллах Тааланын элчисин бизге жеткизе турган акыйда маселесинде могул жерде бар. Караңыздар. Бул уланысы эмне? Билет экенбиз, Лам ялит. Кора тур. Шашпа. Бул эмне дегени? Бул дегени төрөбөдү да, лам ялит, өзү төрөбөдү. Бул дегени Аллах Тааладан бөлүнүп бир ушу Аллах Таалага окшогон бир кудай чыкпайт деген сөз. Мисалы бир кээ бир учурларда адамдар мындай суроолорду берип калат да, таң каласың да. Аллах Таала ушул өзүгө окшогон бир кудайды жаратылабы дейт да. Ушул эч нерседен калбасын да, кудай азыркы сыпаты кандай болсо ошондой сыпатта Аллах Таала бирин жаратылабы десе, кээ бирлер ооба дейт да. Не айырмачылык болот десе, бул халык, бул махлук дейт. Аллах мындай болбойт. Аллах Таала айтып атат. Лам ялит, өзүгө окшогон эч качан жаратпайт. Туубайт. Туубайт дегени жаратпайт дегени. Өзүнөн бир мындай өзүгө окшогон бир нерсе чыкпайт деп атат. Аллах Тааланын деңгээлине келе турган эч бир зат жок деген сөз. Бул мисл дейбиз. Мисл. Же болбосо масила. Туурабы? Мисл. Мисл деген не болду? Жүзгө жүз. Анан кийин дагы валам юлат. Вов менен кетти, бул жер вов бар. Вовко көңүл буруп коелук. Бул жерде вов бар. Лам не болду? Юлат. Бул эмне десе, Аллах Таала башка бир жерден келген жери жок. Ким жаратты Кудай Тааланы деген суроо пайда болуп калышы мүмкүн да. Ушундай затты ким жаратты экен депчи? Лам юлат. Ал бир жерден келген жери жок. Бирөөдөн төрөлүп калган жери жок. Бирөө өзүгө окшотуп, өзүн Аллах Тааланы жаратып койгон жери жок. Көрдүңүзбү? Бул назир. Кийинкиси эмне болду? Валам якун лаху Лам якун лаху
Куфуан ахад. Бул дагы бир акыйда. Эч бир зат Аллах Таалага куф деген не? Тең келип калган жери жок. Тең келе албайт. Эч бир зат ахад. Мына могу сөзгө азыр чоң бир көңүл буруп коебуз. Мына могуну, ана могуну. Аллах Тааланы не дедик биз? Ахад дедик, ла ятажес. Ал эч качан бөлүнүп кетпеген ушундай бир зат, ахад зат. Аны окшошу да жок. Эми ошондой деңгээлде эч бир зат келе албайт деп атат да. Эч бир зат жүзмө-жүз Аллах Таалага тең келе албайт. Ахад болгондой затка Аллах Таалага окшоп бир зат келе албайт, тең келе албайт. Көрдүңүзбү? Бул болсо кичине окшошлук деген сөздү алып келебиз. Могул мисилде бул жүзмө-жүз. Себеп дегенде карасаң, Аллах Таала өзүнө окшогон бирөөнү жаратып койсо өзүнө окшоп калат да, туурабы? Мисалы биз атасына баласын окшотуп турабыз. Могу балаң сага окшоп калыптыр депчи. Карасаң копия да, туурабы? Өскөндөн кийин бир 20 жылдан кийин атасынын өзү, 40 жылдан кийин карасаң, бакыйган атасынын өзү. Кыскасы ар бир жылда эмне кылат? Дал келе берет да. А бул жерде кичине мындай юулат бирөөдөн окшошуп калышы мүмкүн, жугуп калышы мүмкүн тияк дегендей. А бул жерде болсо кичине бир аздык. Себеп могу ахадиятты толугу менен неме кылышлыкта, нафи кылышлыгы менен Аллах Таалага кичине дагы окшоп калган заттар жок да. Бул бирби? Анан кийин могул жерде дагы бир көңүл бура кетелик нахвыдан. Якун эмне? Афалу нақсабы? Афалу нақсага исим керек, туурабы? Анан кийин хабар керек, туурабы? Могул жерде лам якундан кийин эле карасак куфуан бар, анан ахад бар. Бул ахад не болот? Исим болот да. Бул раф болду, туурабы? Бул болсо анын несе? Хабары. Экөө ордун алмаштырып алган да. Экөөнүн ордун алмаштырып алган. Тагдим болуп кетти. Бул хабары алдыга өтүп алды дагы, могу ахад не арткы кетип калды. Максат эмне? Неге өзүнүн негизин жайына кое турган болсок, биринчи могу ахад келиш керек эле, анан кийин куфуан келиш керек эле. Туурабы? Же жокпу? Бул жерде экөө бири-бирине мындай ордун алмаштырып алды да. Бир максат бар да. Максат бар. Могул жерде тагдимде могу куф маселеси келип атат да бизгечи. Куф, теңдик. Аллах Таалага эч ким тең келбейт. Эч ким тең келбейт деген. Ошону айтайын деген сөзү бар. Куфту айтайын деген сөз. Аллах Тааланын деңгээлинде карак жүзмө-жүз 50%, 1% дагы дал келе турган зат жок деген сөз. Макулбу? Мынакей биздин пайгамбарыбыздын аларга берген жообун караңыздар, алардын жообун караңыздар. Алар ар кандай жалгандарды айтып атат, ар кандай немелер лиюкаррибуна илаллахи зулфа дейт. Аллах Таала кичине жакындасам ошон үчүн ибадат кылып атам. Аллах калтыр. Аллах Таала түз ибадатка мына. Аллаху ахад, ал замат кандай зат? Кандай зат? Алла ятажас. Ал бөлүнбөгөн. Акыйданы алар менен болгон мамиледе алардын ишеничи канчалык деңгээлде пайгамбар аларга үйрөтөйүн деген, жеткизейин деген ишеничтин айырмасын не кылып атабыз? Бул жерден көрүп атабыз. Эми жана биз силерге айта кеттик, могу вовтарга көңүл буруп койгула деп, могул жерде бир вов бар, анан могул жерде дагы бир бар, туурабы? Могуну өчүрүп турайын, көрүнгөнгө жакыныраак болсун, жакшыраак болсун. Не бар? Могул жерде вав бар. Могул жерде да вав бар. Бирок бул аятты караңыздарчы. Бул жерде келатат, могул жерде барбы? Бул жерде келатат, могул жерде барбы? Бул вав не үчүн келди? Бул деген башка бир нерселерди бириктиришти. Жаа Зайдун ва Амрун. Туурабы? Зайд башка, Амр башка. Экөө биргеликте келди. Туурабы? А бирок могул жерде, мисалы, жаа Умару Абу Хафсин десекчи, бирле киши келди, туурабы? Бирле киши келди. Вов жок ортодо. Бул дегени караңыздар. Могул жерден башталышынан баштап туруп могул жерге чейин бир акыйданы сүйлөп атат да. Бир акыйда. Бул баягы эле Аллах Тааланын ахадиятын сүйлөп атат. Самат экен иллатын түшүндүрүп атат. Анан дагы кийинки неме лам ялит, ал өзүгө окшогонду жаратпайт.
Бул юлат биз экөөбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн юлат болуп атат. Жана дагы тетиги Иса алейхиссаламды пайгамбардын баласы деп, Аллах Тааланын баласы деп, жана дагы арабтардын түшүнүгү бар го, мисалы малайканы банатуллах деген да. Периштелерди эмне деген? Аллах Тааланын кыздары деп койду, Жана дагы яхудтар болсо Узайрды, Узайр ибнуллах деп жүрүшөт да. Узайр ибнуллах деп жүрүшкөн аларчы. Узайр Аллах Тааланын баласы депчи. Ona ошондой акыйдалардын баардыгын кошуп туруп, жок, андай болбойт. Мен ахатмын деген. Ал эми могул жерде ваф келишлиги менен моунун темасы bundan айырмасы бар деген сөз да. Жана дагы бул bundan да айырмаланат, bundan да айырмаланат деген сөз. Ошентип 3 тема кетип атат бул жерде. Көрдүңүзбү? Мына буга чейинки значит ахадият Аллах Таалан. Анан олам юлат дегенде назир жок болот. Назир бул маселде 100% болсо, бул жерде 50. Назир кичине окшошуп калышлык. Кичине окшошуп калса, мынакей ким ал десе, бут. Бут. Жанакы бут. Жаратып алган да. Бул мага кичине жакшылык жеткизет, же болбосо бир жамандыкты тыйып коет деген ишенич бар да. Бирок ал Кудай эмес. Билет. Ким жаратты десе, Аллах Таала жаратты болот. Бул жердечи? Бул жерде экөөбүзгө, мага, сизге, баарыбызга болгон эскертүү. Биз дагы ошо Аллах Тааланы ахад деп коюп, лам ялит дедик, лам юлат дедик, бирок могул жерден адашып кетиш ыктымалыбыз бар. Кичине окшоштуруп коюштук. Кичине окшоштуруп коюштук. Адашып кетишүлүк деген нерсе болот да. Макулбу? Ал дегени кандай десек, Аллах Таала тууралуу болгон бизде түшүнүк барган сайын тереңдеп кетип атат, туурабы? Аллах Таала дегенде биринчи ойлогонубузда, түшүнүгүбүздө бир кандай бир зат болчу, бир тейтакта отурса керек депчи. Ошондой ойлогон да көп элечи, туурабы? Анан менин иши жок деп, же болбосо дагы бир нерсе, анан бир кулап кетсең, мен ушунду кулатып койду, анан тигиндей мындай деп, же болбосо бир нерсеге жетейин десең, жете албай калдың, Аллах Таала мага неме, анан кийин дагы кандайдыр бир иштер бар. Ошолордун арасында этикатыбыз бузулуп кетиши мүмкүн да. Этикат. Не акча, байлык, же болбосо баягындай күч, сулуулук, бирөө кээ бирөө зээни бар, өтө жакшы зээни бар да. Ошол зээнин негизинде Аллах Тааладан алыстап кетет да. Булар кыпкындай нерсе болсо дагы, бирок баягы Аллах Таалага болгон ишенимден алыстатат. Бул деле. Мисалы акчага ишениш, же дагы бир нерсе, бул Кудай жөнүндө сөз кылган жок. Бул болсо мени куткарып кетет дейт да. Акча баардык нерсени чечет дейт. Же болбосо самый главный күчтүү болушум керек, ден соолуктуу болуш керек дейт. Жана дагы башка нерселер, дагы кандайдыр бир сөздөр бар. Ошолордун баардыгы Аллах Таалага тең келе албайт. Байлыгың сени башкара албайт, бактылуу кыла албайт, жамандыкты тозо албайт. Балким Аллах Таала. Түшүнүктүү болду? Ошол жерде эмне 3 түрдүү болгон нерсенин бизге таандыгы мына могул жерде. Албетте бул ахадият тиги мушриктердин анык билбегендиги көп учурларда азыр биз деле билбейбиз. Мунучу. Бирок алхамдулилла шүгүр кичине дагы түшүнүк бар. Бул жерде дагы назир азыркылар не кылып жүрүшөт? 50% баягындай ар кандай кудайларга неметип жүрүшөт. Бизде деле бар ал нерсе. Анан бирок могул актуальный тема. Биз бирөөнү Аллах Тааланын ордуна коюп коюп атабыз да. Аллах Таалага иман келтирип алып туруп, Аллах Таала бар, халикус самават дейбиз, намаз окуйбуз, бирок дагы деле Аллах Тааланын ордуна бирөөнү коюп коюш ыктымалы болуп атат бизде.